Токтогул району номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Силер менен мен башталгыч классынын мугалими Турус кызы Жазгүл. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызга алтын эрежени кабыл алсак. Алтын эрежебиздин башкы сөзү санарип. Эмне үчүн? Себеби балдар, 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо жылы. Мен ошондуктан окуучуларым санарип окуучулардан болсун деп, алтын эрежебиздин башкы сөзүн санарип деп алдым. Бүгүнкү видео сабакта балдар активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү, ошону менен бирге эле патриот болгонго аракет жасагыла. Эмесе балдар, жагымдуу маанай түзүп, көңүлүбүздү көтөрүп алсак балдар. Мен азыр силерге балдар, силердин даярдоо классында окуган сүрөттөрүңөрдү көргөзөм балдар. Эмесе көңүл бурабыз. Карасаңар балдар, силер даярдоо классында окугандагы сүрөттөрүңөр. Силер абдан эле өзгөрүпсүңөр балдар, Ачык сабак өтүп аткан мезгилибизде. Ал эми бул сүрөттө балдар дене өстүрүү сабагында эшикте чогуу ойноп жүргөн мезгилибиз. Ал эми бул сүрөттө дене өстүрүү сабагынан кийин сүрөткө түшкөн экенбиз. Эми бул сүрөттү карагылачы балдар. Бул сүрөттө силер 1 класстын окуучулары экенсиңер, Карасаңар балдар, силер 1 жашка чоңоюпсуңар балдар, туурабы? Азаматсыңар балдар, маанайыбызды көтөрүп алдык. Эми балдар, сабакты баштайбыз. Бүгүнкү видео сабагыбызда балдар мекен таануу сабагын өтөбүз. Мекен таануу сабагында балдар өтүлгөн теманы кайталап алабыз балдар. Эмесе балдар, өткөн темада чогуу жасайбыз деген теманы өткөнбүз. Эсиңердеби? Эмесе балдар, өтүлгөн тема боюнча мен силерге мындай суроолорум бар балдар. Күн желесиндеги түстөрдү атап бер. Андан кийинки суроо. Боёкторду аралаштырсак, жаңы түс келип чыгабы? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар балдар, биз боёкторду аралаштырсак, жаңы түс келип чыгат. Андан кийинки суроо. Күн желесиндеги түстөрдү ата. Карагылачы балдар. Бул күн желесиби? Азаматсыңар балдар. Бул күн желеси. Башкача айтканда, асан үсөн деп айтсак болот. Эми бул күн желесиндеги түстөрдү атап бергиле балдар. Мен жардам берейин. Сыя, көк, ачык жашыл. Андан кийин сары, саргыч, анан кызгылт. Туурабы балдар? Азаматсыңар балдар. Эми кезекти балдар, тапшырмага өрөбүз. Тапшырманы ким кандай деңгээлде аткарганын көрөбүз. Ар ким кагаздан кыркып, жан-жаныбарлардын башын, же болсо китептин сыртын, же болбосо балдар күн желесин тартып келүүнү тапшырма берген. Эмесе чогуу көрөбүз балдар. Мухаммадали бүгүн мекен таануу сабагынан 3 бурчтук, 4 бурчтук тегеректи жасадым. Бүгүнкү мекен таануу сабагынан коёндун жана мамалактын башын жасадым. Коён жана мамалактын башын жасаганды үйрөндүм. Жана күн желесин тарттым. Мен бүгүн коён менен мамалактын башын жасаганды үйрөндүм. Берген тапшырмаларды өз убагында аткарам. Бүгүн түстүү кагаздар менен коёндун жана мамалактын башын жасаганды үйрөндүм. Жана күн желесин
жасадым. Мен картондон математика китебин жасадым. Мекен таануу китебинен күн желесин сөзүн тартууну үйрөндүм. Андан кийин мен мекен таануу китебинен мамалактын көрсөт мамалактарын. Түлкүнүн, коёндун, Көрсөтүп. Коёндун сүрөт кыркып алдым. Фигураларын Кыркып алдың, а? Бирден көрсөт кой. Бул мамалак кайсы? Мамалак. Ал сары эмне экен? Түлкү. Жакшы, толугураак көрсөтсөң. Бир аз кармап кой. Коён. Мамалактап келем. Бул мамалак. Андан кийин эмне экен? Түлкү. Азамат. Мен Назаркей Байбеке. Мен бүгүн мекен таануу сабагына коёндун мамалактын башын жасадым. Мынакей. Саламатсызбы. Мен мекен таануу ушундай китеп жасадым. Азаматсыңар балдар. Силердин жасаган эмгектериңер мага абдан жакты балдар. Азаматсыңар. Силерге бул быйтыкчаны белекке берем балдар. Ошон менен биргеле балдар. Бул гүлдү дагы белекке берем балдар. Балдар, мен силерге табышмак айтайын. Силер ойлонуп, жообун тапкыла. Кум коюгабыз балдар. Таңда туруп, кечке жанат, күлүп чыгып, күйүп атат. Бул эмне? 3 тамгадан турат. Баш тамгасы, кы тамгасы. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Силер туура таптыңар, Бул күн. Андан кийинки табышмак балдар. Түндө бар, күндүз жок. Асманда бар, жерде жок. Эки гана тамга кетет балдар. Муну оңой эле таап алдык балдар, Бул ай. Анткени асманда бар, жерде жок. Эки эле тамга. А тамгасы кетет. Бул ай. Туурабы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы күн жана түн. Бүгүн чың Куран айынын 6-сы. Көрдүңөрбү балдар? Бүгүнкү темабыз күн жана түн. Балдар, эми сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы балдар. Күн жана түн жөнүндө түшүнүк аласыңар. Күндүн кандай пайдасы бар экенин билесиңер. Жаратылышты сүйүүгө, убакытты туура пайдаланууга калыптанасыңар. Балдар, мекен таануу китебиңердин 52 бетин окуп берем. Эмесе кунт коюп угуп, сүрөттөрдү карап отургула балдар. Күн баарыбызга, адамга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга нурун төгөт. Күн батканда асманга ай, жылдыздар чыгат. Күн менен түн биригип, бир сутканы түзөт. Бир суткада 24 саат бар. Балдар, эсиңерге сактап алгыла. Күн менен түн биригип, бир сутканы түзөт. Бир суткада 24 саат бар. Эмесе балдар, күн менен түндүн алмашуусун мен силерге түшүндүрүп берейин. Бул күн балдар. Ал абдан чоң, жарык жана ысык. Жана жер шарына күн нурун чачат. Ал эми бул биздин планета. Жер планетасы күндү 365 күндө айланып чыгат. Башкача айтканда, бир жылда. Күн менен түндүн алмашуусун көрөбүз балдар. Көрдүңөрбү? Күн жер планетасынын бир бөлүгүнө гана
нурун чачат. Жер шары ар дайым тынымсыз кыймылда болгондугу үчүн балдар, күн менен түндүн алмашуусу болот. Биздин планета ар дайым кыймылда болот дедиге, бирок бизге сезилбейт. Себеби биздин планетабызда бардыгы биз менен кошо жылат. Балдар, муну биз мындай түшүнсөк болот. Силер машинада бара жатканыңарда, балдар, машинанын отургучунда бара жатып, кыймылдап бара жатканыңарды сезбейсиңер, туурабы? Чындыгында силер чоң ылдамдыкта жүрүп бара жатасыңарбы, балдар? Бир бөлүгүндө күн, ал эми бир бөлүгүндө түн. Карасаңар, балдар, бул глобус деп аталат. Глобусту карасаңар, балдар, глобус сүйрө эмес, туурабы? Тегерек шар формасындагы көрдүңөрбү? Азаматсыңар, балдар. Жер шары ар дайым тынымсыз кыймылда дедик, мынакей. Ар дайым тынымсыз өз орунда айланат. Эми, балдар, мен силерге күн менен түндүн алмашуусун көрсөтүп берейин. Бул үчүн, балдар, силер элестетип көргүлөчү. Бул сенин өлкөң Кыргызстан, туурабы? Мынакей Кыргызстан. Бул сен Кыргызстанда жашайсың. Ал эми бул сенин Канададагы досуң деп айтсак болот. Эми, балдар, мынакей, сенин Канададагы досуң. Бул сен, ал эми бул сенин Канадада жашаган досуң. Эми ушул жерде, балдар, мен силерге күн менен түндүн алмашуусун көрсөтүп берейин. Силер жакшылап карасаңар, балдар, бул глобус. Ал эми бул фонарикти силер, балдар, күн деп элестетсеңер болот. Күн жерге так ушундай шартта нурун чачат. Жакшылап көңүл бургула. Бул жагынан эмес, балдар. Так ушундай шартта күн жер планетасына, же болсо башкача айтканда, биз жашаган планетага ушундай нурун чачат десек болот, балдар. Эми, балдар, көңүл буруп карайбыз. Күн менен түндүн алмашуусун көрсөтүп берейин. Азыр айтып кеткендей, балдар, бул сен Кыргызстанда жашаган сен, ал эми бул сенин Канада шаарында жашаган досуң деп айтсак болот. Карасаң, жакшылап карасаң, сага күн, ал эми сенин Канададагы досуңа түн. Эми, балдар, сен качан күнгө кантип барасың? Муну көргөзөбүз. Же болбосо сенин Канададагы досуң күнгө качан келет? Көрөбүз, балдар. Жер шары ар дайым өз орунда тынымсыз айланат дедик, мынакей. Ар дайым жер шары ушундай тынымсыз ар дайым айлануу процессинде. Мынакей, ар дайым жер шары ушундай тынымсыз айланып турат, мынакей. Айланып отуруп, эми сенин Канададагы досуң күн мезгилине келди. Бул жерге башкача айтканда, жер шары айланып, жер планетасы өз орунда айланып отуруп, эми сага түн, ал эми сенин Канададагы досуңа күн. Эми кайра ушундай эле шартта кайра жер шары өз орунда айланып отуруп, кайрадан эле сен күнгө келесиң. Сен жашаган өлкөдө күн, ал эми сенин Канададагы досуңда түн. Балдар, бир суткада 24 саат бар. Бир сутка дегенибиз бир күн. Силер билесиңерби, балдар? Эртең менен күн жаңы гана атып келе жаткан учур таңга жуук, же болсо эртең менен. Ал эми күн көтөрүлүп, төөдөн тийип калган учурда чак түш, же болсо күндүз деп атайбыз, балдар. Күн кайра батып бара жаткан учурда күн баткан учур же күгүм деп атайбыз, балдар. Күн өзүнүн уясына кирип, ай чыккан мезгилди, балдар, биз түн деп атайбыз. Туурабы? Эми, балдар, аптадагы күндөр менен таанышып алалы. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Аптадагы күндөр менен биз математика сабагында таанышканбыз. Эсиңердеби, балдар? Азаматсыңар, балдар. Эми, балдар, күн нурунун пайдасы жана зыяны менен
таанышып алалы балдар. Күн нурунун пайдасы. Күн жер жүзүндөгү жандуулардын баарына жылуулук берет. Адамдын организмине пайдалуу D витаминин өзүнө камтыйт. Демек балдар, күндө D витамини бар. Андан кийин балдар, күндүн зыяны. Күн нуру түз тийсе коркунучтуу. Себеби күндө зыяндуу ультра кызгылт көк нурларды бөлүп чыгарат. Көрдүңөрбү балдар? Күн өзүнөн ультра кызгылт көк нурларды бөлүп чыгарат. Бул адамдын терисине, ошон менен бирге эле ысык өтүп кетиши мүмкүн. Балдар. Эми балдар, көздөрүбүзгө гимнастика жасайбыз. Бул багыттарды көрдүңөрбү балдар? Так ушул багыттардай кылып, көзүбүздүн карегин өйдөлдөй жылдырабыз. Бул көздүн гимнастикасын биз ар бир видео сабакта жасайбыз, туурабы? Эмесе балдар, көзүбүзгө гимнастика жасап баштадык. Биринчи багыт көргөзүп тургандай, өйдө, ылдый, өйдө, ылдый. Эми балдар, көзүбүздү экинчи багыттын жардамы менен жылдырабыз. Көрдүңөрбү? Мынакей, мен да силер менен кошо көзүмө гимнастика жасап жатам. Эми балдар, кыйгачынан мынакей. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, жыл мезгилиндеги айлар менен таанышабыз. Эң биринчи январь айынан башталарын билебиз, Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ушул 12 ай биригип балдар бир жылды түзөт. Бир жылда 4 мезгил бар, туурабы балдар? Эмесе балдар, адаттагыдай эле сабагыбызда кызыктуу маалымат айтып берейин. Адамдардын 55%, башкача айтканда балдар, көпчүлүк адамдар күн нуруна тике караганда чүчкүрүп жиберишет. Туурабы? Азаматсыңар. Кийинки кызыктуу маалымат. Илгери саат пайда боло электе, күндүн кайсы жерде турганына карап, саатты белгилешкен. Кызыктуу балдар? Азыр саат бар. Саат жок убакта балдар, күндүн жардамы менен саатты белгилеп келишкен. Балдар, кезекти сабагыбызды бышыктоого беребиз. Күн жана түн жердин күндү айланышы. Жер планетасы өз огунда айланат. Туурабы? Өзүңөр көрүп аткандай, жер планетасы өз огунда ар дайым айланат. Жердин өз огунда толук айлануу убактысы 24 саатты түзөт. Жер шарынын күн тийген жарымында күн, ал эми ага карама каршы жайгашкан жарымында түн болот. Туурабы балдар? Азаматсыңар балдар. Эми балдар, бул тапшырмага жооп беришибиз керек. Кана балдар, өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Бул жерде дал келтиргиле дейт. Кана балдар, жыл мезгилдеринин алмашышы өз жердин өз огунда айланышынан болот десек болобу? Жок балдар, жыл мезгилдеринин алмашышы жердин күндү айлануусунан болот. Туурабы? Биз бул сызыкчаны бул жерге дал келтиребиз. Андан кийин күн менен түндүн алмашышы жердин өз огунда айланышынан болот. Туурабы? Биз бул эки сызыкты балдар. Жердин күндү толук айланышы канча убакытта болот? 1 жылда. Туурабы? 1 жылда жердин күндү толук айланышы болот. Эми балдар, текшерип көрөбүз. Туура. Андан кийинки суроо балдар. Жердин өз огунда айланышы канча убакытта болот?
канча убакытта болот балдар? Бир күндө туурабы? Бир күндө айланып күн менен түн алмашат дедик. Иштедик. Азаматсыңар балдар. Муну дагы туура белгиледиңер. Эми балдар, кезекти үй тапшырмага беребиз. Тебиңердин 53-чү беттеги ушул көнүгүүнү иштеп келесиңер балдар. Сүрөт боюнча жумук айт. Бул сүрөттөрдү көрүп турасыңар балдар? Ушул сүрөттөр боюнча жумук ойлоп таап келесиңер балдар. Ушу менен биздин видео сабагыбыз аяктады. Теле сабактарды калтырбай көргүлө. Ар дайым эрежени сактап, үйдөн чыкпай, колуңарды таза жууп, ошон менен бирге тапшырмаларды ар дайым аткаргыла балдар. Кийинки видео сабактан жолугушканча сак саламатта болгула балдар.